Эсендер жакшыларым. Бул видео депутат болом дегендерге шпаргалка. Алдыда шайлоо. Баткендиктер айтмакчы баягы эле кайпайтарлар. Кескен кан чыкпаган. Идея эмес. Эки сөздү бириктире албаган чайкоочулар талапкерлердин көбү. Кымбатчылык болсо, ооздугу жок аттай эч кимге баш бербей жатат. Алайын десең үй кымбат, жейин десең эт кымбат. Соц тармакта ызы чуу салган эл. Азыркы биздин базар экономикасында бааларды башкаруу башка бирөөнүн ак никелүү аялын башкаргандай эле кеп. Бир эле калпак базарда 5-6 колдон өтөт. Алгачкы саткан адам ошол калпакты акыры өзү алмайынча, ошол калпактын жаны тынбай. Калпак канчалык айланган сайын ошончолук баасы көтөрүлөт. Бизде ушундай. Касапчынын колуна эт тийгенче 3-4 колдон өтөт экен. Мындайларды союз убагында соттойт эле. Кызыл кулак, чайкоочу деп. Биз тарыхты, коомдо болуп жаткан проблемаларды чечип, анализдеш үчүн окуйбуз. Советтер Союзу ошол кызыл кулак, көпөстөрдү саясатка анан базарга киргизген эмес. Эл талап кылып жаткандан кийин, мамлекет кызыл кулак, көпөстөргө каршы атандаш болушу керек. Ал үчүн мамлекет заманбап касапканаларды ачып, этти түздөн түз фермерлерден алып, базарга чыгуусу керек. Арзан эттерди электрондук коммерция маркетплейстер аркылуу элге таркатат. Бул азык-түлүк маркетплейси бир гана этке эмес, бүт азык-түлүктөргө колдонсо болот. Ошондо касапчылар акылына келип, касапканаларды таза кармап, холодильниктерде эт сата баштайт. Уркиянын киносунда басмачылар чымын кондуруп асып саткан эт деле ошо чымын конгон бойдон азыр деле сатылып жатыр. Албетте кызыл кулактар деле оюндан оңой эле чыгып кетпейт. Малдын баасын кымбатала башташат, мамлекеттен караганда. Ошондуктан мамлекет фермерлерди кызыктырган факторлорду берсе гана, фермерлер мамлекетке союз убагындай эт тапшырат. Мамлекет фермерлерди кандай кызыктырат, аны айыл чарба министрлиги башын оорутсун. Мамлекеттин укуругу узун, механизмдери көп. Үңкүрдө болсо, үйүм бар деген экен бирөө. Элдин саны көбөйгөн сайын турак жай маселеси оорлошуп, үйлөрдүн баасы асмандын башында. Эч кандай шарты жок. Биздин айылдагы жер тамдар Ош менен Бишкектеги үйлөрдүн баасында. Имиштерди уксаң, таздын дагы чачы тике турат. Бизде курулуш материалдары коңшу мамлекеттерден арзан, бирок үйдүн метр квадраты Москваны кууп жетип калды. Илгери союз убагында айрым байкелерибиз, айрым аталарыбыз курулуш батальондорунда кызмат өтөгөн, өнөрлүү уста болуп келишкен. Стройбат деп койгон. Аскердик кызматтын курулуш тармагында өтөгөн. Ошол стройбатты жандантып, мамлекеттик ипотекалык үйлөрдү, мамлекеттик имараттарды курдурсак, уста акысы кыйла арзан түшмөк. Өзбекистандык, анан пакистандык усталарга жалдырабайт элек, ишсиз калып, мекенине кайтат. Стройбатта кызмат кылган жигиттерге курулуш тармагындагы жогорку окуу жайларга тапшырууга кыйла жеңилдик кылса мамлекет. Стройбатта кызмат кылуу көп уландардын кыялына айланмак. Жогорку билим албаса да, стройбаттан кийин мигрант болуп калса Орусиянын көчөлөрүн шыпырбайт. Өнөрлүү, кадыр барктуу мигрант болот. Урматтуу кыргыздарым, алдыда шайлоо. Силерден суранам, эр жок катын менен кызыл кулак көпөстөрдү шайлабагыла. Төшөк маселесин эри жок аялдарга саясий компромат катары колдонгон жубарымбектер болот экен саясатта. Бир эркектин жакасын агарта албаган, эрден эр тандаган аялдар элди башкарып жарытпайт. Көпөстүн эч кандай мекени болобойт. Көпөстүн кызыкчылыгы болот. Бул кызыл кулак депутаттар сырттан келген экспорт товарларга жеңилдик берип, ата мекендик өндүрүштү өлтүрдү. Бир эле мисалын, аны жакшы билесиңер кимдер лобби кылганын. Натыйжада буудай экен кыргыз дыйкандар банкрот болду. Кимдер депутат болуп барышы керек? Өз ишин мыкты билген мугалимдер, милициялар, аскер кызматкерлери, медиктер, мамлекетте иштеген чиновниктер. Кыскасы оозунда сөзү, башында идеясы бар сабаттуу интеллигенттер. Алардын идеялары мыйзам болуп жазылып, биздин жашообузду жеңилдетет, мамлекеттин кызыкчылыгын коргойт. Депутат эч качан бала бакча, мектеп салбайт. Ишенем сөзсүз акчага, тууганчылыкка сатылбай туура шайлайсыз.